Salamатсыңарбы балдар? Бүгін біз қырғыз тил сабағынан сүйлөм деген теманы өтөбүз. Баарыңар тептериңерди алып, көңүл буруп олтургула. Балдар, бүгүнкү сабакта биз сүйлөм боюнча маалымат алабыз, сөздөрдөн сүйлөмдөрдү түзүүгө машыгабыз, жана ошондой эле табышмактын жандырмагын табабыз. Сүйлөм деп бүткөн бир ойду билдирген сөз же бир нече сөздөрдүн айкашын айтабыз. Мисалы, жаз, бак дарактар бүчүрүп айлады, биз алардын түбүн жумшарттык, суугардык. Анда эмесе балдар, акыра менен коделек деген текстти окуп чыгып, биринчи көнүгүүнү аткарабыз. Биринчи көнүгүүнү бүткөндөн кийин, экинчи көнүгүүнү жазуу түрүндө аткарабыз. Үчүнчү көнүгүүдө балдар табышмакты окуп чыгабыз, жандырмагын табабыз, жана ошондой эле канча сүйлөм бар экенин санайбыз. Балдар, 5-нчи көнүгүүнү өз алдыңарча аткарасыңар, ал эми 4-нчү көнүгүү үйгө тапшырма болот. Акыра деген сөздөн сөз жаратып, ага карата сүйлөм түзөсүңөр. Тапшырманы аткарып мага жөнөтөсүңөр. Эгерде түшүнбөй калган суроолоруңар болсо, мага кайрыласыңар. Ушуну менен бүгүнкү сабак аяктады. Саламатта калгыла.